Түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова. Мен азыр таң атпай Нарынга чыгып кеттим элем. Мен азыр Жумгал районунун Борбору Чайык айылында турам. Жумгал райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү туура эмес чала тергелген ишти биз макул эмеспиз деп чала тергелди, мыйзамсыз тергелди, туура эмес тергелди. Күбөлөр чакыртылган жок. Жанагы орусча айтканда очный ставка деп коет, беттештирүү болгон жок деп Кенжебек Аписовдун тарапташтары Жумгал райондук ички иштер башкармалыгы тергеген ишке канааттанбай, аны Нарын областтык ички иштер башкармалыгына өткөрүп беришти эле. Нарын областтык ички иштер башкармалыгынын деле тергөөчүлөрү ошондон дагы бешбетер кылып чала була тергеп, эптеп септеп ишти сотко өткөрүп берген. Нарын райондук соту ишти окубай туруп, бул деген көнүм ишарат, аны баарыбыз жакшы билебиз. Кылмыш ишин, делону окубай туруп, ошол ишти өзүнүн өндүрүшүнө алып, сот процессин баштай берген. Кылмыш ишине болсо, ошол Кенжебек Аписовдун мыйзамдуу өкүлү кол койгон эмес, адвокаты кол койгон эмес. Анан кийин Нарын райондук соту Кенжебек Аписовдун иши боюнча ишти өз өндүрүшүнө алып, сот процессин баштаган. Анан 3-чү процессинде эмнегедир кайра Жумгал райондук сотуна жиберип атат да. Эми азыр деген башын айта кетсем, мен бул маселе боюнча Нарынга бир эмес 2 жолу келип кеткем. Жумгал районундагы Куйрукчук айылындагы Кенжебек Аписовдун жубайы Венера Турдуеванын өлүмү боюнча кылмыш ишин чала була козгоп, чала була тергеген Жумгал райондук ички иштер башкармалыгына ишенбөөчүлүк келтирип, ошондо деген ошол адам өлүмү болгон окуя болгон жерге барып мен түз эфирге чыкканмын. Ал жакта бир аз интернет начар болгондуктан тартып, анан кийин билгенмин. Азыр эми түз эфирге мен чыгып атамын. Сиздерден сураныч: сотторго мен согуш жарыялагам. Өзүңүздөр билесиздер, соттордун адилетсиз чечимдерин элге жарыялаш керек, ачыкташ керек, болбосо болбойт. Анткени ошол соттордун адилетсиздик чечиминен, туура эмес, мыйзамсыз чечимдеринен канчалаган адамдар кыйналып, жабыркап, кордолуп жүрөт. Бул дегеним, мен согуш ачтым. Себеби дегенде кыйналган эл мага көп кайрылат. Сотто ушундай болду, жеңилип калдык, үйүмдө алып койду, көчөдө калдым, балдарым менен ачка калдым. Акыркы оокатымды алып кетти. Акча берген тарапка берип койду. Туура эмес чечим чыкты. Бир эмес 5 жылдап, 10 жылдап соттошкондор бар. Ошон үчүн мен деген Кыргыз Республикасынын сотуна, сот системасына согуш жарыялаганмын. Аны мен жазып чыкканмын. Ошол согушту кичинекей көз карандысыз журналист өзү жалгыз ишке ашыра албайт. Сиздер колдосоңуздар, кичинекей көз карандысыз журналистти коом колдосо, кимдин ким экенин ачык айтсак, ак десек, кара десек, мүмкүн ошол согуштун жыйынтыгы чыгып, кандайдыр бир соттордун абийирине тийип, аларды жок дегенде сестентип, кичине болсо дагы сот системасынын өзгөрүшүнө, оңолушуна, жакшырышына биз салым кошкон болот элек. Андыктан мен сиздерден суранам, ушул түз эфирди сиздер бөлүшүп койсоңуздар, кайсы райондо, кайсы аймакта, кайсы сот, кайсы иштер боюнча адилетсиз, чындыгы жок, адилетсиз, акыйкатсыз чечимдерди чыгарган, ошону жазыңыздар, кайрылыңыздар, барып ошол соттордун жүзүн ачыкка чыгаралы, атын атайлы. Мына бул жерде митинг өтүп атат. Мени менен чогуу болуңуздар, аягына чейин чогуу болуңуздар. Ошол Венера Турдуеванын өлүмү боюнча жүргүзүлүп жаткан мыйзамсыз иштер, укук коргоо органдарынын жасаган мыйзамсыз иштерин чагылдырам. Эмне болгонун сиздер азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Бул Кыргыз Республикасынын Нарын облусу Жумгал райондук соту. Мынабу Жумгал райондук сотунун имараты. Бул Жумгал райондук сотунун алдына чогулган, митингге чыккан жарандар мынакей. Бул жакта. Саламатсыздарбы? Чыныгы кылмышкерди билишибиз керек. Жумгал ОВДсы, Нарын ОВДсы мыйзамсыз тергеген деп ачык чыгып атышат. Жумгал сотуна да, ОВДсына да ишенбейбиз деп
жазып чыгышыптыр. Урматтуу президент, биздин Садыр Жапаров президентибизге кайрылып атат. Соттор качан мыйзамдуу иштейт? Жумгал сотуна, Нарын сотуна да ишенбейбиз дейт. Себеби дегенде Нарын соту буга чейин 3 процесс өткөрүп, анан негедир Жумгал сотуна жөнөтүп жиберген да. Эми соттор бири-бирине футбол кылып тебе берсе, тиги экинчи топтогу Майып Кенжебек Аписов азыр Нарын областык ички иштер башкармалыгынын СИЗОсунда отурат. Мага жеткен маалыматтар боюнча баягы оорулуу адам 4 дубалдын ичинде отурганда 1-2 жолу ошол суицид, өзүмдү өзүм өлтүрөм деген аракеттерге барган экен. Анан кийин деген жалгыз камерага коюп төшөнчү шешектерди дагы бербей карап отурабыз деп мага ушундай маалымат келип түшкөн. Сатылма соттор менен робуду кетсин дейт. Садыр Жапаров, Курманкул Зулушев, Камчыбек Ташиев мыйзам иштесин дейт. Туура, мыйзам иштеш керек. Мыйзамды бузгандар жазасын алсын. Сот системасына срочно реформа керек дейт. Эже бияка келсеңиз, эшикти жаппай эле биз деген тынчтык митингинде турабыз да. Сотко келгендер эме кылсын, жылып аласыздарбы? Биякта сүйлөп атат, мен сизден интервью алайын дедим эле. Келиңиз эже. Аты жөнүңүздү айтыңыз дагы, анан ушул митингдин максатын айтсаңыз. Мыйзамды бузгандар жазасын алсын дейт. Кимдер мыйзам бузду эже? Ошо өлтүргөндөр алдыда кошуна жанакы инимди эметипчи. Коркутуп, үркүтүп, ошолор эметип акчасын баарын алып алып, өзүн күнөөлөп, аялын өлтүрүп, Бакусту мойнуна жип салып, аябай өзү оорлуу, майып болсо дагы аябай күнөөлөп койшканда ошонун коркуп калган эчтеке айта. Мыйзамды деген мыйзамды биякта эмелер бузду. Чейттин эмелери, милса чоңдору, тергөөчүлөрдү уктум да мен. Ошолор бузуп, айтыңыз. Бизди такыр инимдин үстүнө киришкен жок, бизди катыштырып сураган жок. Бакуш милсага камап таштап бизди такыр жолоткон жок. Эчтеке ушундан бери 7 айдан бери көрө элекпиз. Такыр бияк Нарынга которот, Нарын биякка которот, ойнотуп атат да, биз жөн эле ойнотуп атат. Биз Нарынга барабыз, убара болуп, аякта эч таанышыбыз жок, көчөдө ушинтип турабыз, үшүп шишип кайра келебиз. Анан ушинтип эле эки ортодо 7 айдан бери ойнотуп келди бул баланы. Эже ровдунун кызматкерлери тергегенде силерди катыштырган жокпу, чакырган жокпу? Катыштырган жок. Инибизди такыр көргөзгөн жок. Бу больницада жатканда да үстүнө такыр киришкен жок. Милсада кайтарып такыр киришкен жок. Эже экинчи топтогу Майып, аялы да майып болчу, эч күнөөсүз Бакуш эптеп жүргөн бечара болчу алар. Анан карабайсыңбы, эми ошону ушинтип ойнотуп, акчасын тартып алып, Бакушты ушинтип күнөөлөп, майыпты ушинтип оорлугун бөгөтөр. Күнөөлөп салды. 7 айдан бери мына милсада жатат, эмне күндү көрүп атат, ким билет. Бизди такыр кесиппей койду, бир туугандарын такыр кесиппей койду. Биз ошого келгенбиз мына. Чыдай албай келдик. 7 айдан бери ушинтип. Мыйзам бузгандар жазасын алсын деп жазып алыптырсыз. Жазасын алсын. Бул эми милиция кызматкерлери да, тергөөчүлөр. Тергөөчүлөр. Атын атай аласызбы? Атын атай албайт экен, мен унутуп калдым өзүм, эметип атам. Мына Жумгал ровдусунда иштеген тергөөчүлөр, Анан эми биз бияка каратпайбыз, Бишкекке эле которуп берсин деп атабыз. Тынчтык үчүн эле Бишкекке которуп эле жакшынакай. Баягы акыйкат менен эле жакшынакай. Тааныбаган адамдар тергесин деп атасызбы? Ал эми Жумгал ровдусу тергеси таанып алыптыр. Акчаны алып алса керек, билбейбиз. Тиги күнөөлүү кишилердин эле сөзүн сүйлөп атышат. Бакуш биз минтип жүрөбүз, убара болуп эле жүрөбүз. 7 айдан бери монтип жүрөбүз Бакуш. Эмне кыларыбызды билбей калдык, кайрабыз кетип ушинтип турабыз. Бишкекке которуп берсин, биз бияка каратпайбыз. Болду, биз 7 айдан бери убара болуп келдик. Эми чыдай албайбыз. Биз эми тетиги эмеге чейин барабыз. Бишкекке чейин барабыз. Болду, жетсе. Эже кимге кайрыласыз? Кайсы жетекчилерге кайрыласыз? Кайрылыңыз. Биз Ак үйгө барабыз. Ак үйгө барабыз. Түзефир аркылуу кайрыласызбы? Ооба, кайрылабыз. Кайрылыңызбы түзефир Колдон аркылуу? келсинче бардык жерге кайрылабыз. Бишкектин чоңдоруна чейин барабыз. Мен азыр түзефирге чыгып атам, сиз азыр кайрыла бериңиз. Кайрылыңыз. Жапаровго кайрыласызбы, Зулушевго кайрыласызбы? Билбейм, Ташиев деп жазып алыптырсыңар. Ушуну айтып атам. Ташиевке барабыз, ошо Ташиев. Бу элдин үнүн угабы деп ошого эми илапсыктап барабыз да. Эми биздин үнүбүздү угар, бир киши чыгар чоңдордон. Кантип эле ушинтип эле баары эле биз ушинтип эле калабыз. Эми Ташиевке барабыз. Бишкекке.
эми ак ийилет бирок сынбайт деп коет. Буюрса ак бойдон кара бойдон калыш керек да, ошону чындык деп жүрөм мен дагы. Эже сизге чоң рахмат. Урматтуу достор, мына өзүңүздөр көргөндөй ошо Кенжебек Аписовду айыптоо боюнча мен маалыматым бар. Ошол боюнча мен бир аз маалымат берип кетейин. Кенжебек Аписов 2-топтогу майып, анан ал бала 37 жаштагы бала кезинен бала мүнөзү менен акыл эси өспөй калган майып, бирок колу буту жакшынакай эле иштейт. Анан ошол 7 жылдан бери жашап аткан Венера Турдуева деген аял экөө жакшынакай эле жашашчу дейт. Эгиз козудай Той Топурга барып, өлүм житимге барып жакшынакай эле жашашчу дейт. Анан кийин бир дагы жолу Венера Турдуева төркүнүнө мени урду, сабады, сөктү деп барган эмес экен. Бир дагы жолу барган эмес экен. Анан кийин Кенжебек Аписов Доктурбек деген киши менен урушуп кетет дагы. Доктурбек баласы экөө Кенжебекти колу бутунан байлап толгоп 20 000 сом алып коет. Анан милицияга берем, мен силерге милицияга арызданам десе, Доктурбек баласы экөө аркасынан чуркайт. Аркасынан чуркаганда Кайып аксакал күбө, кой чуркаба, барба, урушпагыла деп ажыратса, аны деген түртүп салып, аркасынан чуркап кеткен экен. Ошондон кийин эле 1 саатка жетпеген убакта кайра кайтып келген Доктурбек баласы экөө. Келгенден кийин эле ошол Кенжебек Аписовдун аялы киши колдоо болуп өлгөнү билинет. Анан ошону милиция кызматкерлери чала тергеген деп айтышып атат. Эми мен азыр эжесинен дагы толуктап билейин. Айгүл, сот системасына срочно реформа керек. Туура айтып атасыз, реформа керек. Сот, бизде соттор сатылган, сатылып келген, дагы деле сатылып атканы көрүнүп турат. Жаңы бийлик келди деп биз деген ойлогонбуз. Жок дегенде ушул соттор жаңы бийлик келгенде кичине ойлонушор деп. Жок, андай эмес. Дагы деле ошондой сатылман соттор бар экен. Мисалы, Нарын райондук сотуна айтсак болот. Нарын райондук соту негедир кайра Жумгалга райондук сотуна кароого жөнөтүп берген да. Анан кийин деген Жумгал райондук сотуна ишенесиздерби? Жок, ишенбейм. Анткени Жумгал райондогу жакшы иликтебей, жакшы ишин алып барбай койгондугу үчүн биз Нарынга жибергенбиз. Эми Нарындыкы дагы жакшы карабай атат, ушу шалакы боюнчачы. Мисалы, алдуулар алсызды жеген күн эмес да. Мисалы, ошо Кенжебек деген 2-чи группадагы майып, анан келинчеги да ошондо болчу. Айылдан өзүнчө жашачы майып болчу. Анан кантип ошо Кенжебектин колу барат. Эң жакын көргөн, эң жакын адамы ошол болчу. Каяка басса дагы экөө жетелешип, кол кармашып жүрчү. Ай сайын мынакей врачтарга алып келип көрсөтчү. Врачтар деле показаниясын берет. Анан Кенжебекти ошо бычак жегенде, бычагын ичи жарылып барганда деген врачтар даже таң калган болчу. Кенжебектин минтип колу барбайт эле, кантип аялына ушундай болду деп. Бул деген карап, бул деген чын эле калп болуп атат да болчу. Анан ошол убакта деген Кенжебекти деген мисалы классташтар айтып атат. Биз деген Кенжебек өлтүрдү деп. Анда өлтүрсө ошолорду эмне үчүн сурабайт? Ошолорду сурабайбы Кенжебекти? Анан мисалы Доктурбекти сурабай эле, Кенжебекти биринчи сурап баштады. Өзү наркоз жеп, ичи жарылып жатканда. Мен бияка келгем 8 күнү болгондо. Кайра кеткем шаарга. Кайра 14 күнү келгенде бир жумадан кийин сурап атат Кенжебек доктурбектердичи. А бир жумага чейин эмне үчүн сураган жок? Бизге деле акыйкат керек. Бияктан жөндөн инвалид, эч кимге зыяны жок, кыз өлүп атат. Анда ата энесине жооп бере албай атабыз. Бизде чындык керек бизге деген. Ооба. Ошо чындыкты таап беришsin, кылмышкерди табышсын. Ошо. Анан Жумгал райондук сотуна да ишенбей атасыздар да, э? Ишенбей атабыз. Себеби дегенде робуду неме тергеген. Робуду Чалабыла тергеген, мыйзамсыз тергеген, сиздерди катыштырган эмес, чакырган эмес. Анан менде маалымат бар да, эже неме боюнчачы, баягы Жумгал райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү тергөө иши башталганда керектүү күбөлөрдү кошпой койгон, чакырбай койгон, сурабай койгон. Анан деген кылмыш ишиндеги сурак протоколдору айрымдары жоголуп кеткен, алып коюшкан керектүүлөрүн, өздөрүнө керектүүлөрүн. Анан кийин деген ошол Кенжебекти күнөөлөгөн
Кенжебекти күнөөлөгөн протоколдорду калтырып коюшкан экен да. Ошол чынбы? Ошол чын, мисалы 3 жолу следователь алмашты, 2-3 жолу документтер алмашылды. А эмне үчүн алмашылып атат? Если ошол чын болсо, ошо биринчи показания менен кетиш керек болчу да. 2-3 жолу кетип атат. 2-3 жолу следователь алмашты. Ошо биринчи Догдорбектен мисалы ушул мисалы Жумгал районунун сотту милициялар акча алып койгондугу чын болуп атат да. Если чын болбосо ошондо эле сразу баштабайт беле. Анан мисалы Кенжебекти сурап атканда туугандарынан бирөөнү коюш керек болчу. Бизди вообще кошкон жок да. Мыйзамда өкүл катыш керек болчу. Мыйзамда өкүл катыш керек болчу. Бизди наоборот тиги кагып силкип, аябай жаман мамиле кылып эле неметти больницага да кире алган жок. Фамилияларын айта аласызбы ошо тергөөчүлөрдүн? Фамилияларын айта албайм. Өзүм стресске чыгыптырмын. Өзүм кичинекей эмчектей балам бар болчу. Сиз кимсиз? Байке. Эмнеге тартып атасыз? Жана обращениесин тартып. Анан мен түз эфирге чыгып атам. Соттордун акыйкатсыздыгын айтып, түз эфирге чыгып атам, элге көрсөтөйүн деп атам. Сиз кандай максатта тартып атасыз, билсем болобу? Кандай интерес? Эжен наразысың дейт. Уксаңыз болду эле, же журналистсизби? Да. Кайсы тараптан келдиңиз? Тартып атканыңызга караганда. Гражданка. Мен сиздин максатыңызды түшүнгөн жокмун. Эми тиги тергөөчүлөрдүн аты фамилияларын айтсаңыздар жакшы болот эле да. Ооба. Сизчи биякта иштейсизби? Биякта иштейсизби? Сотто иштейсизби? Ким болуп иштейсиз? Билсем болобу? Неге? Ичинен айтам эми. Анан эмнен кийин ары тур бери тур деп атасыз да, мен түшүнгөн жокмун. Тура мен өзүм деле айттым. Тааныштырып эле пристав болуп иштейм бул жерде. Пристав? Коомду тартып сактап ишпекта. Анан бияка кишилер кирип чыгат, ошону айтып атам. Нары тургула деп. Тааныштырып эле кетпесизби анан кийин? Коркпой эле. Эшигин ачып алалы, эже, ары бияка турсаңыз, эже. Киргендер кире берсин. Биз тынчтык митингине чыктыңар да, силер. Ошон үчүн биз мындайраак эле туралы. Акыйкат жүргүзсүн, жанакы күнөөлүүлөр күнөөсүн тапсын, ортодо документтер жоголуп кетип атат, жанакы Сурак протоколдору. Жоголуп кетип атат, алга жака кетип атат, кайра эле улам жаңысын эле эметип коюп атышат, мурунку көрсөтмөсү каяка кетип атат, ошонун баарын бизге эметип берсин. Күнөөлүүлөр күнөөсүн алсын, күнөөсү Бакуш жаш баланы жөнүнө куткарып койсун. Ушунча кармады 7 айдан бери. Бакуш эмне болуп атат, ким билет. Бир туугандарын баарын киргизбесе, эч кимди көргөзбөсө, Ал өзү да оорулуу. Өзү оорулуу болсо, эмне күндү көрүп атат, ким билет. Бизде такыр нарынга барабыз, нарын киргизбейт, бияка келебиз, бияка киргизбейт. Ушу эки ортодо эле нарын менен эле бу чайыттын ортосунда эле жүрөбүз, барабыз. Бизди качан эметет, мына 7 айдын жүзү болду. Эми канча кармайт билбейм. Биз бияка каратпайбыз, болду. Бишкекке эле которобуз, Ташиевке барабыз. Үнүбүздү укса уксун. Ошол жака эле каратабыз. Эми аябыз кетип калды. Биз бара турган жерибиз калган жок. Жумгал райондук сотунан эмнени суранасыз? Жумгал райондук сотуна да талап коюш керек го. Бишкекке эле котор берсин. Биз ошол жактан эле каратабыз. Кайра тергөөгө жөнөтсүн, Кайра тергөөгө ошондой жөнөтсүн. десеңиз. Кайра жаңы тергөө жүрсүн. Ооба. Мыйзамдуу туура эмес тергелген. Баары кайра эле которулуу, улам эле жаңы бир тергөөчү алат, улам бир эмеси алат. Мебиз деле айнып калды, кимге кайрылабыз билбей калдык. Өзүбүз мындайды билбептирбиз, башыбыздан мурун өтпөптүр. Биринчи жолу өтүп атат, биз да эчтеке билбейт экенбиз. Карапайым калктын үнүн угуп койсун. Туура айтасыз. Рахмат, эже. Мен тактама киргизип кетейин. Бул Кенжебек Айписовдун иши боюнча Жумгал райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү тергеген, чала тергеген, ага макул болбой Нарын областтык ички иштер башкармалыгына которткон, ошол жактан тергелсин деп эми чоңураак Жумгалда бирин тааныйт, Аяш деген бар, Классташ деген бар, тиги өкүл ата өкүл эне деген бар, Куда сөөк деген бар. Ошонун айынан ошол Нарын областтык ички иштер башкармалыгына которсо, алар дагы булардан 5 бетер кылып мыйзамсыз тергеген, керектүү күбөлөрдү чакырган эмес, жана иш жагдайы кимдин ак кимдин кара экенин ажырата турган күбөлөрдү чакырган эмес, беттешүүлөрдү өткөргөн эмес. Ошондуктан макул эместигин билдирсе, тиги Нарын областтык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү шашып, мыйзамдуу Кенжебек Айписовдун мыйзамдуу өкүлүнүн колу жок, адвокаттын колу жок эле ишти сотко өткөрүп жиберген. Ишти сотко өткөрүп жиберсе, Нарын райондук соту ал ишти өз өндүрүшүнө алып алган, окуган эмес.
айтмакчы, мен бул жерден ушул прокуратура кызматкерлерине дагы Курманкул Токтуралыевич Зулушев агабызга дагы кайрылып кетет элем да. Курманкул Токтуралыевич прокурорлордун жумушуна жакшыраак көңүл бөлүп койсоңуз, себеби дегенде баягы иш тергелгенде достор мындай болот да, бир окуя болсун, мындай жаман окуялар болбосун, бирок эгерде ошондой окуяга жол берилген болсо, анда тиги тергөөчү тергеп атканда прокурор көзөмөл кылыш керек. Мыйзамдын аткарылышына, мыйзамдуу тергелишине прокурорлор көз салып чекчейип карап туруш керек. Андай болгон эмес. Ошондуктан Нарын райондук прокуратурасын, Жунгал райондук прокуратурасынын кызматкери ушул Аписовдун ишине көзөмөл салбай, милиция кызматкерлери тергөөчүлөр менен жолукпай, ишти сурабай, көзөмөлгө албаган прокурорго чара көрүп беришиңизди мен суранамын. Анткени мыйзам сакталыш керек болчу, мыйзам сакталган эмес, тергөөчү деген көзөмөлгө алган эмес. Андан кийин Баткен областтык, Нарын областтык ички иштер башкармалыгында тергелип жатканда бул иш, ошондо дагы Нарын райондук прокурордун орун басары Алмаз Тайсалов деген ысымды аташты мага. Алмаз Тайсалов деген прокурор дагы ушул тыкыр көзөмөлгө алган эмес. Нарын райондук соту Кенжебек Аписовдун иши боюнча окубай туруп ишти өз өндүрүшүнө алып, сот процессин баштап жиберген. Мыйзам боюнча судья ишти караш үчүн окуп чыгыш керек. Качан эле бизде соттор кылмыш иши келген делону окучу эле, качан көрдүңөрбү окуган, окубайт. Анан кийин деген өз билемдик кылып, мен соттун, мен бардыгын чечем, мен бардыгын өзүм билем деп өздөрү баягы жазылганда даярда деп окубай эле туура тергелген, мыйзамдуу тергелген, тергөөдөгү мыйзамдуу иштер жүргөн жүрбөгөн дегенге баа бербей эле өндүрүшүнө алып алып эле сот процесстерин баштап берип атат да. Ошондуктан ушундай мүчүлүштүктөр кеткен. Эми азыр бул митингге чыккан жарандардын талаптары кайра тергөөгө жөнөтүш керек экен да. Кайра тергөөгө жөнөткөнүн каалап атасыңарбы, ошону талап кылып атасыңарбы, айтып койгулачы. Ооба, кайра тергөө жибергенди талап кылып атабыз. Анткени бизге акыйкат керек. Бишкекке которулса жакшы болот эле. Нарындыкы да карабай койду, Жунгалдыкы да карабай койду. Эми үмүт бир гана Бишкектен. Бишкектен. Анткени ал аяктыкы эч ким бири-бирине тартпайт да. Биякта Тааныбайт. Урук, тайке жин, куда сүйөк болуп, карганын көзүн чукпайт болуп эле бири-бирин жашырып атат. Креслолордун бергилери келбей атат. Жаң ушу күнөөнүн баарын Кенжебекке оодарып атат да. Анан Бишкекке которулса биздин үмүтүбүз ошол. Ушу. Андан Нарын райондук, Жунгал райондук соту Кенжебек Аписовдун ишин карай турган сотко талапты коюңуз анда. Ошо Жунгал райондуку Нарындыкы караган жок, ошо биз суранып атабыз, ошо Бишкекке которулса жакшы болот эле. Кайра тергөөгө жөнөтүлсө. Соттон кайра тергөөгө жөнөтүлсүн деп сурап атасыздар, чынбы? Ооба. Ошо жөнөтүлсүн, ошо кайра. Тергөө кайрадан башынан тергөө жүргүзүлсүн. Жанагы суралбай калган, булар сурабай койгон, чакырбай койгон күбөлөр келиш керек, чынбы? Ооба. Күбөлөрдүн көбүн сураган жок да, мисалы Догдурбекти сураган жок, жанагы балдарды сураган жок. Ошонун баарын суралсын, кайрадан тергөө жүрүлсүн. Ошону биз талап кылып атабыз. Мага жеткен маалыматтар боюнча мындай да, Нарын райондук сотуна бир топ адамдар, күбө катары, ушул иште күбө катары өтүп аткан адамдар өтүнүч келтиришиптир да. Биз бара албайбыз, Нарынга алыс, Жунгалдан Чаектен Нарынга барып отурбайбыз деп өтүнүч келтиришиптир да. Анан деген мен азыр деген бул жакта юристтерден жардам сурап кетейин да. Урматтуу юристтер, адвокаттар, юридикалык билими бар биздин жарандардан жардам сурап кетейин. Мен билишимче мыйзам боюнча тараптар гана өтүнүч келтире алат. Нарын райондук сотуна ошол Жунгалда Чаекте жашаган баягы кылмышка шектүү деп Кенжебек Аписовдун бир туугандары эсептеген Догдурбек деген баланын классташтары Нарын райондук сотуна өтүнүч келтиришет. Жунгал райондук сотуна өткөрүп бергиле, ишти биз бара албайбыз, биздин деген акчабыз жок, жол киребиз жок десе, Нарын райондук соту Жунгал райондук сотуна жөнөтүп атат иштичи. Булар жазган, өтүнүч келтирген күбөлөр, булар тараптар эмес. Булар бир гана күбөлөр. Күбөлөрдүн өтүнүчтөрү
каралбаш керек, бир эме жазылмак турсун каралбаш керек. Ана мага жеткен маалыматтар боюнча ошол күбөлөрдүн келтирген өтүнүчүндө менин дагы аты фамилиям жүрөт экен. Алтын Арсланбекова деген журналист ушул окуя боюнча түз эфирге чыгып элге жарыя кылып атат деп мен жарыя кылам, дагы деле кыла берем. Себеби дегенде мен мыйзамдуу өлкөдө жашагым келет, мыйзам үстөмдүк кылган өлкөдө жашагым келет. Мыйзамдын алдында ар бир жаран, прокурор дагы, соту дагы, Кенжебеги дагы, Догдурбеги дагы, ошол эле Догдурбектин классташтары Алтын Арсланбекова деген журналист деп мен ысында атаган классташтарына ушул түз эфирден кайрылып коеюн. Силер дагы мыйзам алдында бирдейсиңер. Силердин мага юрист адвокаттардан кеңеш алдым. Күбөлөрдүн өтүнүчтөрү каралбайт. Тараптардын өтүнүчтөрү каралыш керек болчу экен. Бирок силердин өтүнүчтөрүңөр менен Алтын Арсланбекованы кошкон экенсиңер. Анан кийин деген ошол өтүнүчтө болсо Кенжебек Аписов өзүнүн аялын өзү өлтүргөн деп соттон мурун соттон ашып өтүп биринчи өкүмдү силер чыгарып коюп турсуңар. Андай бул туура эмес. Силер сот эмессиңер. Өлтүргөн деп силер деген айта албашыңар керек, айтпашыңар керек болчу, укугуңар жок. Сот гана акыркы сөздү сүйлөйт, акыркы чечимди сот гана чечет, айтат. Силер болсо күбө болуп туруп өтүнүч келтиргенсиңер. Ушул сабатсыз күбөлөрдүн өтүнүчүн канааттандырган Нарын райондук сотунун үстүнөн биз арызданабыз. Мен дагы арызданам. Себеби дегенде мыйзамсыз иштерди кылып атат. Мен дагы ушул өлкөнүн жаранымын, мен дагы ушул кыргыз элинин кызымын. Болбосо Нарын райондук мен сотмун деп билген намазын окуй берген, бул туура эмес. Анан ошол себептен күбөлөрдүн Айгүл күбөлөрдүн жанагынтип биз жол киребиз, жок келе албайбыз деген үчүн Жунгал райондук сотуна жөнөтүп атат, чынбы? Ошол үчүн жөнөтүп атат да. Же болбосо ошол жактан мисалы кайын журттун баары келген, биз барганбыз, канча убара кылып атат. Анан ошол если 13 киши кол коюп бериптир, 13 киши Кенжебектин аялын өлтүрүп атса, эмне алар суралбайт, эмне үчүн келбейт? Ошолорду набору сурабайбы? Анан жанагы көрүп турган Жаркынбек да суралбай атат да. Кошунасы. Айтсакчы. Ошол айтмакчы. Ошол боюнча 9-зарда болуптур ошол окуя. Жаркынбек көрүптүр. Ал эмне үчүн ошол чакырып, мисалы милиция чакырган жок, скорый помощь чакырган жок эч ким. Мен саат 3-тө уктум. Анан кийин бул чейикте байкемге чалгам. Ушундай болуп атыптыр деп, байкем сразу эле бияка милицияны чакырды. Тез жардамды чакырды, ошолор менен чогуу барды да. Ошол убакта Жаркынбек чакырмак түгүл, тоrodо малын жетелеп кетип атат. Бул эмнеси? Мисалы бияка киши өлүп, Кенжебек кансырап жатса, жан талашып малын жетелеп кетти. Ошолорду сурабайбы? Эмне үчүн аларды сураган жок? Жаркынбек көрүп турат. Кошунасы эмне аларды сурабайт? Биз ошон үчүн күйүп атабыз да. Кенжебектин кайын журтуна жооп бере албай атабыз. Бизге чындык керек, бизге акыйкат керек бизге. Могу мисалы Жумгал районундагы Нарын районуна да биз ишенбейбиз уже. Баары уже бирип алган. Биринкин бири ачпайт экен. Догдурбектен биринчи акча алып алгандыгы бул ачыктан ачык эле билинип калды да. Ачыктан ачык эле билинип калды. Эми бизге дейин Бишкекке которуп берсин. Эч кимге тартпасын. Кайра тергөөгө жөнөтсүн. Кайра тергөө башталсын. Мыйзамды тергөсүн. Мыйзамдуу убакыт мени тергөө баштап, мыйзамдуу тергөө болуп, ачык чыгып, ошо билинсин да. Ким өлтүрдү, ким эмне кылды, ошо бизге чындык керек бизге. Достор, мына митинг уланып атат. Тынчтык митингине келишкен. Момундай сонун жакшы сөздөрдү жазып алышкан. Бул туура. Мыйзамды бузгандар жазасын алыш керек. Сөзсүз алыш керек эже. Мынтип биздин өлкө жетекчилигине кайрылып атат. Мыйзам иштеш керек. Мыйзам бардыгына бирдей болуш керек. Мына Жунгал сотуна дагы, Нарын сотуна да ишенбейбиз дейт, туура. Президентке кайрылыптыр. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Себеби дегенде туура чыныгы кылмышкерди биз билишибиз керек. Болбосо РОВДнын кызматкерлеринин, РОВДнын тергөөчүлөрүнүн жазганы боюнча алар көрсөткөн адам кылмышкер болуп эсептелинбейт. Чыныгы кылмышкерди жанагындай кызыктар эмес тарап тергесе, мисалы үчүн ошол эле ички иштер министрлиги болобу, кайсы тарап тергей турган болсо, ошолор чыныгы кылмышкердин изин табат.
Туура айтасыз, мыйзамсыз тергеген. Туура эмес, чала тергеген. Достор, айтайын дегеним, мындай акыбал бир гана Жумгалда эмес, бир гана Нарында эмес, мындай акыбал бүтүн Кыргызстандын тегерегинде. Аны деген ар бирибиз жон терибиз менен башыдан өткөрүп атабыз. Аны мен айтпасам деле сиздер жакшы билесиздер. Себеби дегенде ошол бардык нерсенин бардыгы ошол тергөөдөн башталат экен да. Тергегенде ким көбүрөөк тыйын тыпыр берип койсо, ошол тарап агыраак болуп тура берет экен дагы. Анан сотко жеткенде сот мына кагазды сүйлөп атпайбы, иште турбайбы, делода турбайбы деп туруп ошол тарапка чечип коет экен да. Буну деген бардыгыбыз көрүп жүрөбүз, билип жүрөбүз, башыбыздан өткөрүп атабыз. Ошондуктан сот системасынын мыйзамсыз иштешине, сот системасынын чирип кеткенине каршы күрөшүшүбүз керек. Ал антпесе болбойт. Анткени ыйлаган эл, кыйналган эл, баягы эле кордолгон эл. Мага аябай көп кайрылышат. Ошол сот маселесин чечилбей калды, анан тиги тарапка чечип койду депчи. Ошондуктан мен ар бир чакырган тарапка барып, ошол тараптын митинг болобу, сөзү болобу, үнү болобу, бардыгын ушул чыгарганга мен аракет кылам. Элдер уксун кимдин ким экенин, ким кандай акча алганын, ким кандай иштерди акырын отуруп алып кабинетинде жасап атканын, ал аркылуу эл кордолуп атканын эл көрүп билиш керек. Кайсы жакта кандай мыйзамсыз иштер болуп атат, мага байланыш кыла. Мен номеримди түз эфирден айтып кетейин: 707 877 899. Сотто иштегендер келип калдыбы? Кимдер келди экен? Окуяны кыскача айтып кетсем, бул боюнча мен 1-2 жолу келип кеткем Нарынга. Окуя 8 август 2020 жылы болуп атат. 8 август күнү эртең менен Кенжебек Доктурбектин үйүнө келет. Анан Доктурбек Кенжебектин атасынын үйүн сатып алган болот. Ошол үйдүн документи кандай, өтүп турбайбы элекпи? Кенжебек өзү жашаган үй дагы өтүп кетиптирби Доктурбекке атасынын үйү менен кошо? Ошону билиш үчүн келет. Анан келгенде баягы жаштайынан, бала чагынан ушул баягы акыл эси өспөй калган бала мүнөз, жаш бала мүнөз жигит экен да Кенжебек. Анан Доктурбек, бул деген Кенжебек Айписовдун айтуусу боюнча, Кенжебек шылдыңдап, кемсинтип, сен ким элең, керек болсо сен мага 20 000 сом карызсың дейт. Мен сага карыз эмесмин, болсо чөнтөгүмдө акчаны берип коймокмун, чөнтөгүмдө 20 000 сом бар деп бала мүнөз чындыкты айтып, калп айтпай, жашырбай айтып коет. Айтып койсо 20 000 сом акчасы бар экен деп баласы экөө колу бутун байлап Кенжебектин чөнтөгүнө 20 000 сом алып коет. Алып койгондон кийин баягы тигилер экөөлөп атат да, ата бала экөөлөп атат. Ошол экөөлөгөндө жини келип, намысына тийип, анан Кенжебекти бошоткондон кийин, колу бутун бошоткондон кийин, акчасын алгандан кийин Кенжебек туруп айтат: мен сени милицияга берем дейт. Мен милицияга даттанам, мен айтам дейт. Айтам дегенде сен шашпа деп аркасынан кубалайт. Кенжебек пат-паттан басып кетет. Аны Кайып аксакал көргөн экен. Кенжебектин Доктурбектин үйүнө кирип баратып, бир аз убакыттан кийин кайра жини келип чыгып кетип атканын көргөн экен. Артынан Доктурбек баласы Бактияр экөө колуна 3 метрдей жанагы уйбайлаган жип, аркан жипти көтөрүп, өлтүрөм, шашпа, мен сени түйүңө жетем, өлтүрөм деп аркасынан жүгүрүп бараткан Кайып аксакал уккан экен. Аны Кайып аксакал менин ушул баракчаман көрсөңүздөр айтып берген. Мындан 1 ай мурун айтып берген. Анан кийин деле Кайып аксакал токтотоюн десе, Кайып аксакалды алып ыргытып Доктурбек Кенжебектин аркасынан жүгүрүп кетип калат. Ошондон кийин 1 сааттан кийин эле Кайып аксакал Доктурбектин кайра кайтып келатканын көрөт. Баласы кайра кайтып келатканын көрөт. Кайтып келатканын көргөндөн кийин ошол эле замат Доктурбектер классташтары менен жанагы 13 адам бар го, күбө катары кетип аткан. Ошол 13 адам шашылыш түрдө балыкка барганга, балык барып жеп келели деген отурушту уюштуруп жиберишет. Бул атайын уюштурулган отуруш деп эсептейм. Себеби дегенде ошондой кылмыштан кийин булар бир жака кетиш керек болчу. Бир көбүрөөк адамдын, компаниянын арасында отуруш керек болчу окшойт да. Моралдык жактан бир
той топур отуруш сыяктуу нерсени кылыш керек окшойт адам. Ал жака кетет. Кеткенден кийин ошол тиги Кенжебектин аялы Венера Турдуева бычактан каза болот. Кенжебектин өзүн дагы сайып кетишет. Кенжебек канжалап жатканда Жаркынбек деген кошунасы келет, кирип милиция чакырбайт. Канжалап жаткан Кенжебекти көрүп, өлүп жаткан аялын көрүп, милиция чакырбайт, тез жардам чакырбайт. Анан кийин бирок мына адамзатынын, адамдын пейилинин, ыйманынын жоктугун ушул жерден көрсөңүздөр, Жаркынбек Кенжебектин үйүнө келсе, Кенжебек кансырап жатат, анан тил кат жаздырып алат. Эми сага малдын эмне кереги бар? Болду, эми сенин өмүрүң бүттү, аялың өлдү, сен өзүң өлтүрдүң, эми сен камаласың, болду, эми сага эч нерсенин кереги жок. Кенжебектин 11 тууганы бар экен. Ошондой сөздөрдү айтып, тил кат жаздырып алат. Анан баягы моралдык жактан шок абалында, психологиялык жактан шок абалында турган Кенжебек тил кат жазып берип коет. Тил кат жазып берип коет дагы. Ооба, мен малымды саттым дейт, бирок албетте акчасын алган жок. Жөн эле тил катты жазып коет. Мен малымды саттым Жаркынбекке дейт. Жаркынбек ушунчалык баягы ыймандын жоктугу, адамгерчиликтин жоктугу, айбандан дагы төмөн кеткен бир жаман адамдын белгиси. Жаркынбек бир тил кат эмес, 2 тил кат жаздырып алат. Бир тил катты өзүнө жаздырып алат, жылкы уйларын алат. Анан кийин деген 2-чи тил катты жайлоодо Кенжебектин өзүнүн уйлары, жайлоодо жүргөн уйларына 2-чи тил катты жаздырып алат. Азамат деген балага. Азамат деген балам жайлоодо Кенжебектин малын баккан малчы экен. Жаркынбек өзүнө тил кат жаздырып алат, анан Азамат деген тууган экен, жакын тууган экен. Ага жаздырып алат тил катты. Ошо жайлоодогу уйларымды мен Азаматка саттым деп жаздырып алат. Албетте акчасын берген жок. Ал жайлоодо жүрсө, Кенжебек үйүндө болсо, анан кантип кайсы акчага сатмак эле? Азамат тиякта отурган болсо, акчаны берген жок, болгону просто тил кат жаздырып алат. Тил кат жаздырып кетип калат. Милиция чакырбайт, тез жардам чакырбайт, өзү жардам бербейт. Бул деген адамды коркунуч абалга калтыруу деген беренени коюш керек болчу. Ошол Жаркынбекке милиция кызматкерлери, мен юридикалык билимим жок, бирок деген ушундай сот иштери боюнча мен көп окуяларга, көп адамдарга жардам берип, ошол сот иштери боюнча түз эфирлерди чалып жүргөм. Ошондуктан мен коркунуч абалда калтыруу деген берене дагы бар. Жардам бербей коркунуч абалга калтырып Кенжебекти, малын, үйүндөгү малын айдап кетип калат Жаркынбек деген. Анан айдап кетип калгандан кийин Кенжебек шок абалында отуруп, кимге чаларын билбей, анан немеге чалат, ошо байкесине чалат. Анан байкеси эжесине чалат, Бишкектеги эжеси, бияктагы Чаектеги байкесине чалат. Чаектеги байкеси барып, тез жардам чакырып, Кенжебекти ооруканага жаткырып, операция болот, мойнундагы аркан жип менен муунтулган издери калган болот. 15 күндөй ооруканада жатып калат. Ошол маалда эми баягы 2-чи топтогу майып деген справкасы бар да, бала кезден жаш баланын мүнөзү калып кеткен дагы, өспөй калган да, интеллекти, акыл эси өспөй калган. Анан ошондуктан ал Кенжебек, 2-чи топтогу майып Кенжебекке мыйзамдуу өкүл керек болчу. Бир тууган агасы мыйзамдуу өкүл болот, бирок деген Жумгал райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү мыйзамдуу өкүлүн чакырбай, катыштырбай, телефон чалып, биз Бишкектен баралы, тергөө кандай жүрүп атат деп чалса, көңүл бурбай, качып, жооп бербей телефонго, ушинтип, ушундай бир орус айтканда фокустарды көрсөтүшөт, жаман мүнөздөрүн көрсөтүшөт. Анан кийин булар деген бизди ушинтип чакырып айтат деп, мыйзамдуу өкүл, адвокат өкө Нарын областтык ички иштер башкармалыгы тергесин. Силер деген бизди качыштырбай атасыңар, бизден качып атасыңар, бизден бирдекени жашырып атасыңар деп Нарын областтык ОВДсына, прокуратурага, башкы прокуратурага